Кымбат Уланбек кызы мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттикте башкы адис катары эмгектенет. Ал мындан 4 жыл мурда атайын программа менен Корея өлкөсүнө барып, магистрлик ишин жактап келген. Аталган программа Кыргызстан жана Корея өкмөттөрүнүн ортосунда мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн жогорулатуу максатында ишке ашып келет. Негизги талаптар болсо, бул жерде мамлекеттик кызмат 2 жыл минимум стажыңыз болуш керек. Англис тилини эң жакшы деңгээлде билишиңиз керек. Анткени ал жакта окуу англис тилинде болот. Байланыш, ал жерде студенттер барды англис тилинде байланышасыңар, сүйлөшөсүңөр, ошондуктан англис тилди эң жакшы деңгээлде билишиңер керек болчу. Бул жерде бул программа атайын мамлекеттик кызматчылар үчүн, мамлекеттик кызматта иштеген үчүн жана мамлекеттик мекемелерде иштеген кызматкерлерге. Ошондуктан бул аябай кандай айтсам, эң жакшы возможность, орусча айтканда, бул мамлекеттик кызматчыларды мындай жумуштан сырткары өздөрү окуп алышпайт. Анткени 8ден 9дан 6га чейин жумуш болот, андан кечки окуу болуп, аябай кыйналып калышат. Бул Корея өкмөтү аябай жакшы возможность берет кызматчыларга 2 жыл ал жака барып магистратура окуп келгенге. Окуунун өзгөчөлүгү бул Болонская система деп аталат. Бул эл аралык система. Бул жерде биз азыр эле гана ага өтүп баратабыз. Бирок Кореяда ал жерде сиз өзүңүз каалаган предметтерди аласыз. Сиздин адистигиңизге керектүү предметтерди, диссертацияны жазуу керектүү предметтерди аласыз. Мамлекеттик кызматкерлерге арналган программаны эл аралык кызматташтык боюнча Корея агенттигинин Бишкектеги кеңсеси ишке ашырат. Программага катышууну каалаган адистерди ушул агенттик иргеп, тандап жөнөтөт. Бул программа стипендиялык программа. Башкача айтканда, окууга жана жашоого кеткен чыгымды Корея тарап каржылап берет. Стипендия болсо, программада $900 деп белгиленген. $900 болгондо биз вон, Кореянын валютасы вонду алчубуз. Ал жерде стипендия жетчү, анткени биз тамак ашка эле кетирчүбүз. Тамак ашка кийингени жана китептерди алганы. Ашып калса, бул, конечно, Корея бир эле жол келебиз, анан шаарларды айланып, өзүбүзчө мындай путешествие деп коебуз, ошентип чыкканга, мынтип кичине сактап калганга мүмкүнчүлүгүбүз болду. Документ тапшырууда аябай эле ошол көрсөтүлгөн условиялар бардыгын эле мынтип таза, анык, мындай эч алдамай эле, жок бардыгын толук толтурса, 100% эле шанс бар ал жерге өткөнүнө. Өзүңүздү аңгемелешүүдө, ой жүгүртүүңүздү көрсөтүп, заинтересованность көрсөтүш керек. Ал программада мен окуйм деп ошону көрсөтсө, мүмкүнчүлүк көп. Андан сырткары бара жатканда Корея культурасында бир изилдеп койгондо аябай жакшы болмок. Анткени бизде болгон нерселерди ал жерде кылганга мүмкүн эмес. Анан ал жерде Корея культурасы аябай биздикине окшош, бирок алар жумушкел келишет, аябай трудолюбивый деп коебуз. Бардык нерсени так убагында аткарса, жумуш жүрө берет деген принциппен жүрүшөт. Эртеңкиге калтырбай, мындай пали деген системасы бар аларда. Бат-бат бардыгын жасаш керек деген. Аталган программага тандап алуу иштери азырда жүрүүдө. Анын талаптарына жооп берген ар бир мамлекеттик кызматкер документ тапшырса болот. Мурда бул программаны Тышкы иштер министрлиги менен эл аралык кызматташтык боюнча Корея агенттигинин Бишкектеги кеңсеси бирге ишке ашырса, азыр мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиги ишке ашырат. Мунун алкагында бүгүн биз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди дагы ушул 4 мартка чейинки жарыябыз менен чакырып атырабыз. Бул кимдер бара алат десек, ушу баягы телекөрүүчүгө же мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге түшүнүктүү болуш үчүн айтып коюшубуз керек. Ошо магистрлык стипендиялык программага катышыш үчүн бул 2 жылдык эмгек стажы болуш керек сөзсүз түрдө. Албетте бул англис тилинде окуган программа болгондуктан англистерди эркин сүйлөш керек. Ошол учурда да бир шартты коебуз, ушу келгенден кийин бул жерде обязательно 2 жыл иштеш керек. Бирок ал жерде окуу жайдын өзү 1,5 жылдык программа. Ошол учурда бул баягы биздин Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Корея мамлекетинин ортосундагы бекер кызмат көрсөтүү алаканын негизинде болуп жаткандыктан ал жерде бекер окушат, ошол эле учурда стипендия да алып окушат. Ошондуктан бул келгенден кийин жанагындай бир шарттарыбыз бар. Бул абдан бир жакшы мүмкүнчүлүк. Бул кайсы кесиптерге окуп келет деген суроо болсо, биз айтат элек, бул биринчиден медицина тармагында, билим берүү тармагында, ошол эле учурда айыл чарба тармагында окуса болот, регион өнүктүрүүдө,
транспорт коммуникация жобосу авиация дегиле бул мындай бир кеңири алынган программалар бар. Ошондуктан бул абдан бир жакшы бир мүмкүнчүлүк. Бирок дагы бир жакшы мүмкүнчүлүгүбүз бул жерде чектөө жок. 2016 жылдан берки статистиканы эле алсак, бул 55 адам окуп келди бүгүнкү күндө. Бул жерде чектөө жок. Мына быйыл деле 55 адамды бир жылда алып кетсек болот. Демек, ушу өзүбүздөн да кайра дагы ушул жарыяны жакшы жеткирип, сапаттуу жеткирип, ошол эле учурда биздин жаштардын потенциалы, мүмкүнчүлүгү жакшы болсо, көп адамды бир жылда алып барып окутуп келсек, мүмкүнчүлүктөр жакшы эле. Эл аралык кызматташтык боюнча Корея агенттигинин Бишкектеги кеңсесинен билдиргендей, программага тандап алуу ачык айкын жүргүзүлөт. Жалгыз эле Кыргызстан эмес, Корея менен өнөктөш болгон башка мамлекеттерде да ушул программа ишке ашырылат. Кыргызстандан барган мамлекеттик кызматкерлер дүйнөнүн төгөрөгүнөн келген магистранттар менен бирге билим алат. Бул эңириде алардын социалдык абалын, экономика жана салт санаасын жакындан билүүгө өбөлгө болот. 네, 이 프로그램은 이제 크게 두 가지로 얘기할 수 있을 것 같은데요. 먼저 Корея өкмөтү тарабынан ишке ашкан программанын негизги максаты катары мамлекеттик кызматкерлердин кесипкөйлүгүн арттыруу болуп саналат. Негизинен эки багыт боюнча ишке ашырылат. Биринчиси жогоруда сөз болгон магистрлик даражаны жактоо, экинчисинде жөн гана билим алып келет. Анда эч кандай академиялык даража берилбейт. Документ тапшыруу, тандап алуу маселесине келсек, программанын негизги талаптарына жооп берген мамлекеттик кызматкерлер тийиштүү документтерин тапшырат. Аны КОЭКанын Бишкектеги кеңсеси карап чыгып, талапкерлерди маектешүүгө чакырат. Андан соң медициналык текшерүүлөр дагы бар. Бул жылы программага 15 университет катышып атат. Бардыгы тең Кореянын алдыңкы окуу жайлары болуп эсептелет. 맞게 설계되어 있고 Эске салсак, аталган программага тандап алуу азырда жүрүүдө. Катышууну каалагандар талаптары менен мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин расмий сайтына кирип тааныша алат. Каттоо 4 мартка чейин жүрөт.